Бул жашоодо ар нерсе болот. Ар кандай хикаялар, окуялар. Кээ бирөөлөрдөн угуп каласың, сууду аркага кайтарып жибериптир. Дуа окуп сууду аркага келип аткан агып калкан дарыяны аркага кайтарып жибериптир. Bir жарым тонналык ташты көтөрүп, тонун аркасы ар жагы ыргытып жибериптир. Айтор ошонун кептери көп. Олиялардын сыпатынан Беддүй Заман Саид Нурси түрмөдө калып, bir учурда 2-3 жерде көрүнгөн. Bir учурда 2-3 жерде көрүнгөн. Бул чыныгы болгон. Чында эле болгон. Олиялардын сыпатынан. Tasavvuf. Албетте tasavvufка байланыштуу бул. Bir but kiyim tegip, but kiyim saткан, байпак but kiyim tegip, өзүнүн товарын жума күнү мурда эми базарлар жума күнү болгон, жумага чейин сода кылышып, содада жума окушуп, жумадан кийин продуктасын кылып үйгө келип майрам кылышып, жума күнү кадимкидей майрам болгон. Эми диний шариятты жакшы бекем кармаган адамдар үчүн азыр дагы майрам жума күнү. Ошентип bir аксакал садда дил деп коет, садда көңүл. Апам айта берет, садда дилдесин, саддасын. Баягы чында бардык немеге хоп, макул байке деп жок дебей турган сыпатты айтат да, садда дил деп. Апам ошентип тамашалашып коет. Аман болсундар дайыма апажаным. Бул аксакалдагын өзүнүн содасы менен, иштери менен, тигип алган бут кийимдери менен наски байпактарын дарыянын аркы өзүнө алып барып сатып, себеби базар ошол жакта сатат экен. Сода болгон базардын атребине жакын жерде bir мечит бар экен. Күндөрдөн bir күн жума намазга аракет кылып, бүгүн жумага дагы барамын деп, дарыядан көпүрүк жоктугуна байланыштуу алыстан айланып, тайыз жерден алыстан айланып барып, анан жүктөрүнү көтөрүп алып, оор жүктөрүн көтөрүп алып барып, айланып базарга катышат экен. Базарга барып, товарын сатып, жүктөрүн, кийимдерин, наскилерин, байпактарын сатып, жумага жакын даратын алып тазаланып, жумага барып олтурат экен. Жумада имам ыхлас тууралуу, берилүү тууралуу бисмилла деп, бисмилла жана ыхлас тууралуу баян кылып жаткан эле, хутба кылып жаткан эле. Хутба кылып жатты. Имам сүйлөп жатты. Эгерде бисмилланы айтып, чын жүрөктөн, чын ыхлас менен бисмилланы айтсаң, адам көлдүн үстүнөн дагы чөкпөсүнөн өтүп кетсе болот, деп айтат экен имам. Бул сөз бул аксакалга маштай жагат экен, өтө сүйүнөт экен. Себеби бул алыстан айланып келет. Көлдөн өтө албайт, көпүрүк жок. Бул сөз аксакалга өтө катуу жакты, сүйүндү, кубанды. Сүйүнүп, кубанып, сүйүнүш ичине батпай, жумадан элдер тарап кеткенден кийин имамга кайра бир жолукканы келет экен. Ичинде бир күмөн болушу мүмкүн, кантип өтөмүн эми, баягы чөгүп кетсем эмне болот деген ар кандай күмөндөр жаралат адамда. Бул күмөндөрдү жок кылуу үчүн дагы аксакал дагы бир имамга жолугайын деп келди. Имамга келди, ихлас менен, чын жүрөк менен, калп менен бисмилланы айтса, көлдүсүнөн дагы басып өтүп кетсе болобу дамла? Дамла ооба. Эгер чын ыхласың менен айтсаң, көлдүн үстүнөн дагы өтүп кетесиң дейт экен. Аксакал сүйүнүп, баягы күмөндөрү дагы бардыгы жоголуп, рахматын айтып, мечтен чыгып, эми мага жеңил болду, оңой болду, айланып жүрбөймүн эми деп, жүктөрүн алып, көлдү алдыга келет экен. Шымдарын түрүп, бисмилла деп, чын ыхлас менен айтып, көлдөн басып өтүп кетет экен. Кемпирге барып, сүйүнчүлөп, кабарын айтып, ушул молдоке жакшылык кылды бизге, өтө сонун ишти айтты, мен ыраазымын андан деп, күйөөсүн, чалын аксакалдын кубанычында чек жок эле.
Кемпир айтты, атасы, бұл имамды бір үйге чайға чакырып, разычылык билдирсеңиз болбойт. Себеби ушунчалык алыс жолду жакын кылыштын жолун үйрөтүп койду бул. Ага разычылык билдирбесеңиз болбойт эми. Кемпири дагы түшүнүктүү аял. Бул Сабдадил аксакал дагы келип, эмки жума болду, жума намазын окушту. Дамлага барып жолугуп, ажеке, сизге бир чай берсем, ыраазычылыгын билдирүү максатында үйүмө барсаңыз өтө жакшы болот, кубанабыз, кубанычыбызга чек жок болот. Суранабыз, үйүмө барыңыз. Дамла дагы макул болду. Аксакал менен жолго чыгышты. Көлдүн алдыга келип, эми өтүш керек да. Көлдүн алдыга келген учурда шымдарын түрдү, бисмилла деп аксакал өтүштү баштады. Көлдө бир канча метр баскандан кийин аркада артты карап, Дамланы караса, Дамла жээкте турат. Көлгө түшпөй турат. Дамла аке, ажеке жүрбөйсүзбү, баспайсызбы? Бисмилланы айтпайсызбы? Дамла ойлонуп карап туруп, сиз ушул жактан өтө бериңиз. Мен алыс болсо дагы, баягы тайыз, алыс болсо дагы тайыз саз жерден өтөмүн. Мен бул жерден өтө албаймын. Албетте тил менен айтып коюш башка экен, чындап ыхлас менен берилип аткарыш бул башка маселе экен. Мен эми түшүндүм дейт Дамла. Албетте урматтуу Салбер тууганым. Бүгүн сүйлөп коюш оңой. Чындап айтып коюш оңой. Бир нерсени жаттап, бир темага даярданып, чоң турбиналарга чыгып, чоң жерлерде бир нерсеге даярданып сүйлөп коюш оңой. Бирок ыхлас менен амал кылыш бул өтө кыйын нерсе. Такыбалык кылыш бул өтө кыйын нерсе. Аллах бардыгыбызга хидаят берсин. Ар бир иште ыхласын насип этсин. Ниетибиз түз, багытыбыз түз болуусун насип этсин.